الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Устазыбызга чоң рахмат. Ушундай кычыраган кыштын кезинде бардыгыбызды ушул жерге жыйнап, устазыбыз кымбат асыл насааттарын айтып, жан дүйнөбүздү байытып, иншалла ушул Ханафи дин уюмунун жыйындарыны токтотпостон ар айда кезеги менен улантып, ушул жерде башыбызда тургандыгы үчүн Аллах субханаху ва тааляга шүкүрлөр болсун. Аллах таалам дагы да өмүрлөрүн зияда кылып, мына ушундай түркүн салих амалдар менен Кудай таалам өркүндөтө берген болсун. Жалпыңыздарга дагы рахмат. Жылуу ыйман, ысык ыкыласыңыздар менен ушундай кыштын суугунан таасирленбестен ушул жыйынга келип, жыйындын көркү болуп, жана ушул жыйынга салым салып, дини Ханафи фонду бул максатында баарыңыздар билесиздер. Имам Азам рахматулла алейхтин Ханафи Орто Азияга салт катары сиңип калган, салтташып калган салттык динибизди жоголуп бараткандыктан устазыбыз кайдыгер болбостон ушул фонд аркылуу болсо да бир аз ушул мазхабты өнүктүрүү максатында, же болбосо унутуп кала электе сактап калуу максатында ушул фондду ачып, мына чоңойтуп Ханафи дини уюм кылды. Устазыбызга рахмат. Сиздердин дагы ушул жерге келип катышып, ар дайым салымыңыздарды кошуп турганыңыздар үчүн Кудай таалам хасанаттарды жазган болсун, даражаттарды берген болсун, ишиңиздерге ийгилик берсин. Мына жомарттык дастурконун салып жыйнап отурган Акжол байкебизге да чоң рахмат. Мына бардыгыбызды ушул жерде жакшы максат менен жыйнап отурасыздар. Мына Мавлуд айы келип, Мавлудтан бошобой эле калдык элек. Кудайым буйруса, иншалла темабыз бир аз болсо дагы кайра өзүнүн ордун табып, башында ошол Имам Абу Ханифа рахматуллахтин Васият деген китебинен акыйда боюнча бир аз сөз баштадык элек. Эми Кудайым буйруса ошол китептен кайра эле сиздерге кайрылып бир аз болсо дагы окуп берелик. Аллах таалам баардыгыбызды ушул Имам Абу Ханифа рахматуллахтин өзүнүн шакирттерине болгон осуяттарынан сиз менен бизге да пайдасын тийгизген болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Абу Ханифа рахматуллах шакирттерине жана өзүнү жандап жаткан бир туугандарына кайрылып айтат: "И'ламу я асхаби ва ихвани анна мадхаба ахли суннати вал жамаати ала 12 хаслатан." Билиңиздер, мени ээрчип жүргөн шериктерим жана бир туугандарым, Ахли суннат вал жамааттын мазхабы негизи 12 маселенин үстүнө курулган. Фаман кана ястакиму ала хадихи al-khisal la yakunu mubtadi'an. Ким ушул 12 маселеде туура болсо, түз болсо, албетте ал адам мубтади' болбойт, бидатчы болбойт, жаңылык киргизүүчү болбойт, азгырык ойдун ээрчүүчүсү болбойт. Вала сахиба хаван. فعليكم بهذه الخصال حتى تكونوا في شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Мына ушул төмөндөгү келе турган 12 маселеге бекем болуңуздар. Кудайым буйруса, иншалла Саййидибиз жана Хабибибиз Мухаммад алейхиссаламдын шафаатында болосуңар дейт. Биринчиси эле ошол теманын биринчиси, 12 маселенин биринчиси Al-imanu iqrarun bil-lisani wa tasdiqun bil-jinani. Ыйман маселеси экен. Албетте устазыбыз жогору жакта хадистен абдан жакшы кеңири айтып берди. Бул ыймандын негизи рукну, ыйманды тиреп турган түркүгү экөө болот, урматтуу жамаат. Бири ыкрар, тил менен айтуу. Экинчиси тасдиқун бил-жинан, жүрөк менен аны тастыктоо. Al-iqraru wahdahu la yakunu imanan. Iqrardын өзү эле ыйман болуп саналбайт экен, ыйманга жетишсиз экен. Иqrar деген ошол
Аллах Таалага иман келтиргендигине, же аманту биллахи деген сөз менен, же болсо шахадат ашхаду ан ла илаха иллаллах ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деген шахадат келимеси менен айтып коет, тил менен айтып коет. Бирок анын жүрөгү аны тастыктабайт. Жөн эле тил менен айтып коет. Пайгамбардын заманында мунафыктар деле болгон да. Жүрөгү пайгамбар зат келген кабарды тастыктаган эмес. Болгону ошол жерде өлүп калбаш үчүн, аман болуш үчүн гана тилдери менен шахадат келимесин айтып, Кудай бар деп эле эл аралап жүргөн. Жакынкы арада деле атеисттер деле жүрөгү менен тастык кылбаса дагы элден чыгып калбайын энди, аксакалдардын катарында отуруп турайын деп кээ бирлери тастык кылбай эле ыкырар кылып эле жүргөн. Мына бул ыкырардын өзү ыйманга жетишсиз экен. Ошондуктан ыймандын бир түркүгү ыкырар болгон болсо, экинчи түркүгү бул тастыкын билжинен жүрөк менен тастыкташ керек экен. Валау кана иманан лакана алмунафикуна куллухум муъминин. Эгер ыкырардын өзүнү ыйман деп эсептей турган болсок, мунафыктардын бардыгыны момун, мусулман деп атаганга туура келип калат эле дейт. Мына ыкырар ыйманга жетишсиз болгондуктан мунафыктардын бардыгы момун болуп саналбайт. Ва кадалика ал-ма'рифату вахдага ла такуну иманан. Мына ошондой эле ма'рифат дагы, Кудай Тааланын бар экенин билип коюу, Кудай Тааланы таанып коюшуңуз эле жалгыз өзү ыйманга жетишсиз экен. Мен тааныймын, Кудайды билемин, Кудай бар деп койгонуңуз бул ыйманга эсептелбейт экен. لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. Эгер булардын бардыгы ыйман болуп саналган болсо, ушул ма'рифат, Кудай Тааланын бар экендигин билемин, мына карачы, жаратылыштан карап туруп эле билсең болот да деп туруп эле Аллах Тааланын бар экендигини билип койдуңуз. Бирок ошол билген илим немеңизди ыкырар кылбасаңыз, мында дагы момун болбойт экен. Тастык кылбасаңыз. Анткени Кур'ан Каримде бул мунафыктар үчүн дагы, азыркы ахли китаптар үчүн дагы айтылган аяттар бар. Астазбилlah. Валлаху яшхаду иннал мунафиқина лаказибун. Садакаллаху азим. Мунафик сүрөсүнүн 1-аяттарында келет экен. Албетте Аллах Таалам өзү күбөгө өтөт. Бул мунафыктар чындап жалганчы, ыймандарында, тастыктарында жалганчы. Булар тили менен эле Кудай бар деп мусулмандардын арасында аман жашаш үчүн айтып жатат, бирок жүрөктөрүндө тастык жок. Тастык маселесинде булар жалганчы деген кабар келген. Жана капырларга болсо, алладина ахли китаптар үстүндө мындай деп айтылат: алладина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Тастык маселесин биз билип алайлык. Тастык эки кыл болот. Ал-илму бисидқил хабари ва мухбирихи. Кабардын чындык экендигини билиш жана кабарчыны дагы билиш. Кабарчыны дагы билиш. Бул бир. Биизанин ва кабулин деген дагы кошумчасы бар. Бул толук тастык. Кээ бир адамдар бар, мына ахли китаптарда эле биздин пайгамбарыбызды мындай пайгамбар экендигин билет, анын кабарларын билет. Бирок изан жок. Аларда кабул жок. Пайгамбарыбызды кабыл кылбайт. Пайгамбарыбыздын ыйманын жүрөктөрүндө сактабайт. Изан деген сөз ошол ыйманды жүрөктө сактай билүү. Кабул ар дайым ошону кабылдоо. Демек, ушул тастыктын немеси Аллах Тааланын затыны жана анын кабарыны жана кабарчысыны чындыкка чыгарып, аны жүрөктө сактап кабыл кылуу экен. Мына ошол тастык экен. Ыйман эмне десе, тастык деп жооп берсек адашпайт экенбиз. Мына ошол кафырлардын үстүнөн келген аятта бир күнү Азрет Умар Абдуллах ибн Салам бул яхуди болгон, кийин мусулман болгон эле. Ошол Абдуллах ибн Саламга жолуккан кезде айтты: Абдуллах ибн Салам, келчи бул жака. Мен ушул бир аят бар Кур'ан Каримде. Ахли китаптардын үстүнөн түшкөн. Ушул аят жөнүндө билгим келет. Ушул тууралуу силер кандай дейсиңер деди.
Ya'rifuna kema ya'rifuna abna'ahum. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Құран кәрімде ахли китаптар таниды. Балдарını таныгандай эле таниды дейт. Көп балдардын арасында баласы ойнап жүрсө, өзүнүн баласын таниды го. Балаң кайсы десе өзүнүн баласын көрсөтөт. Бирөөнүн баласын көрсөтпөйт да. Мына ошондой эле таниды болчу дейт. Китептеринде Пайгамбар саллаллаху бүт бардык кабарлары жазылган. Инжилде да, Тауратта да сыпаттары жазылган. Ошо сыпаттарынан да таанышат эле дейт. Анда сен кандай дейсиң бул тууралуу дейт. Десе айтат, мен баламдан да жакшы тааныймын пайгамбарыбызга дейт. Кантип дейт? Мен түшүнбөй калдым дейт. Баламдан да жакшы тааныйм деген сөзүн түшүнбөй калдым десе айтат. Мен Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын Аллах Тааланын алдынан келген хак элчи экендигине күбөлүк өтө аламын дейт. Чындап дейт. Шексиз. Бирок менин ушул балам менден эмеспи, буга мен күбөлүк өтө албаймын деди. Буга мен шектенемин деди. Өзүмдүн баламдан да жакшы тааныйм деген сөзүм ушул деди. Дегенде Хазрет Умар разияллаху анху Абдуллах ибн Саламдын пешенесинен өттү. Баракел деди. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыймандар ушундай күчтүү болгон. Андан сырткары, урматтуу жамаат, имам Абу Ханифа рахматуллах сөзүн улайт. Вал иману ла язиду ва ла янқусу. Бизде орчундуу маселелердин бири бүгүнкү күндө ушул бир жарышкан бир маселеге айланды. Ыйман көбөйөт, ыйман азаят деген маселе. Имам Абу Ханифа рахматуллах айтат, ыйман көбөйүүнү дагы жана азаюуну дагы кабыл кылбайт экен. Демек, ыйман көбөйбөйт дагы, азайбайт дагы. Ыйманды биз түшүнүп алдык. Ыйманды түзгөн нерсе ыкырар менен эмне экен? Тастык экен. Бул биздин тастыгыбыз, ыкырарыбыз көбөйбөйт да, азайбайт дагы. Ошол боюнча тура берет. Биздин тастыгыбыз, биздин ыйманыбыз кандай десе, малайкалардын ыйманы кандай болсо, жана пайгамбарга чейин келген пайгамбарыбыз менен кошо алардын ыйманы тастыгы кандай болсо, бип-бирдей ошолордун эле ыймандай деп айтабыз. Анткени алар дагы Аллах Тааланын барлыгыны, бирлигини, Раб экендигини тастыкташкан, кудретини, азаматыны таанышкан, билишкен. Мына ошондой эле биз дагы Аллах субхана тааланын жалгыздыгыны, таухидини биз тастыктайбыз. Ыйманыбыз бирдей эле экен. Бул ыйман маселеси. Ал эми ыйман маселеси бул бенденин фейли, бенденин аткарган жумушу болгондуктан, бенденин кеспи болгондуктан ыйманды махлук деп өкүм кылышты. Имам Абу Ханифа рахматуллах ал ыйман махлукун деп айтты. Ыйман азаюуну, көбөйбөөнү кабыл кылбайт дегенге өзүнчө бир далил катарында ушул мисалды келтирет. Ли'аннаху ла ютасаввару нуксануху илля бизиядатил куфри. Ыйманды биз азаят деп түшүнө турган болсок, анда бир гана сүрөт менен элестетсек болот. Алгандай бир куфрлукту жашоосунда кабыл алуу менен же көбөйтүү менен ыйманды азайтса болот да. Кандай? Жети ыйман, жана устазыбыз айтып кетти, ыйман маселесинде жети ыйман деди. Ошо жети ыймандын бирөөсүн эле Кудай өз сактасын кафир болсун, демек анын эмне болот экен? Ыйманы азайды деп айтса болот экен. Периштелерге ыйман келтирбей койгон болсо, жети ыймандын бирине ошол периштелерге ыйман келтириш түзүлгөн болсо, же пайгамбарларга, же китептерге, ушулардын бирөөсүнө эле ишенбей койгон болсо, анын ыйманы азайды десе болот экен анда. Же болбосо ыйманы көбөйдү деген сөздү дагы биз түшүнгөнгө мүмкүн эмес экен. Ыйман көбөйүүнү кабыл албайт. Анткени мисал келтирип жатат, ыйман көбөйүш үчүн кафырлыкты азайтуу керек дейт. Адам кафырлыктан арылган сайын ыймандын босогосуна жакындайт. Демек, бир кафырлыкты жок кылса, ордуна бир ыйман келет. Мына инсан бир учурда ыйманда да, кафырда да болбойт. Ошол себептен биз айтпашыбыз керек экен, ыйман көбөйдү же ыйманды азайды деп. Ва кейфа яжузу ан якуна шахсул вахиду фи халатин вахидатин муъминан ва кафиран. Мындай мүмкүн эмес, бир учурда инсан кафир абалда дагы, момун абалда дагы сүрөттөлүшү дурус эмес. Эми
Вал муъмину муъминун хаққан. Иман мәселесіне біз талдап алғандан кейін біз кескин түрдө айтышыбыз керек. Момунду момун, хақ, чыныгы момун деп эле айтышыбыз керек. Кээде бизден сурап калат, сен мусулмансыңбы, момунсуңбу десе, альхамдулилла деп кескин түрдө айтышыбыз керек экен. Иншаллах деп айтпашыбыз керек экен. Кескин түрдө айтышыбыз керек экен. Башка адамдар имандын зияда болуш үчүн кээ бир далилдерди айтат. Ал далилдер мындайча айтканда аят карималарда келет. Астагфирулла. Задатхум иманан. Анфал сүрөсүнүн 2-нчи аятында келет. Жолса Фатх сүрөсүнүн 4-нчи аятында лияздаду имана ма иманихим деген аяттар бар. Бул аяттар тууралуу кандай дейсиз? Бул жерде имандын зияда болушу, имандын көбөйүүсү жөнүндө айтылып жатат го дейт. Аларга аяттар окулган сайын имандары арта берет деген аяттар келип жатат. Бул далилдерге кандай дейсиз десе, Ибн Аббас разияллаху анхунун айткан сөзүнө имам Абу Ханифа рахматуллахи айтат. Анткени ал учурда сахабалардын заманында аят келген сайын, ар бир аятка иман келтирген сайын имандары артып турган. Мына мурда намаз парз эмес эле. Кийин намаз Мадинага баргандан кийин 10 жылдан кийин парз болду. Намаздын парздыгына иман келтиргенден кийин эмне болду? Иман зияда болду, иман артылды. Бул ошол ислам башталган убакытта бул маселе бар эле, имандын көбөйүп турушу бар эле. Бирок имандын нуксаны жок эле. Эми ушундай заманга келдик, азыр иман азайат, иман көбөйөт деген маселе. Иман азайбайт да, иман көбөйбөйт да. Ошол жети иман, жети маселе турат. Аллах Тааланын затыга ишениш, тавхидиге ишениш, жалгыздыгына, периштелерге ишениш, Аллахнын китебине ишениш, элчилерге ишениш, акырет күнүнө ишениш, тагдырда болуп жаткан жакшылык жамандыктын бардыгы Аллах Тааладан экендигине ишенүү. Мына ушулардын бардыгы ушу биригип жети иман, ушул жети иман азайбайт. Эгер азайта турган болсо, бирөөсүн кемите турган болсо, ошол жерде ал адам капыр деп саналат. Бирөөсүнө ишенбей койгон болсо. Момундар өзүнүн иманын шектенбестен чындыгы кескин түрдө айтууга тийиштүү экен. Анткени Кур'ан Каримде момундарды улаика хумул муъминуна хаққан деген аят карима бар. Булар чыныгы момун деп Кудай Таала өзү кабарлаган. Демек Кудай Тааланын кабарынан бир кескин түрдө момун деп шектенбестен айтышыбыз керек экен. Капырды капыр деп эле айтыш керек чыныгы. Иншалла же болсо капыр болсо керек дебей, капырды капыр эле деш керек экен. Анткени капырлыгында шектенбеш керек экен. Валайса фил имани шаккун кама аннаху лайса фил куфри шаккун. Иманда шек болбогон сыңар, кафырда дагы шек, куфурлукта да шек болбойт. Вал асуна мин уммати Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям куллухум муъминуна. Жана биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын күнөөкөр үммөттөрүнүн бардыгын биз момун деп атайбыз, урматтуу жамаат. Хавариждер алар момун деп атабайт экен. Алар бир кичинекей күнөө кылабы, чоң күнөө кылабы, алар капыр деп атайт экен. Ошондуктан биз бул акыйданы айткандан максат күнөөкөр үммөт бардыгы момун деп саналат. Болгону гана момун деп саналган себеби амал башка, ыйман башка. Амал ыйманга зыяны тийбейт. Арак ичип койсо, же болсо бир намазды окубай койгон болсо, анын ыйманына зыян тийбейт. Ыйман өзүнчө сакталып турат. Бул тууралуу имам Абу Ханифа мындай дейт: "Вал амалу гайрул иман, вал иману гайрул амал." Иман амал ыймандан эмес, ыймандан башка, ыйман болсо амалдан башка. Демек, амал ыйман эмескен, ыйман амал эмескен. Бул сөзүнө да имам Абу Ханифа рахматуллахи далил келтирет. Анна касиран мин ал-авqat yartafi'u al-amalu 'an al-mu'min. Кеде момундардан көп учурларда амал көтөрүлүп турат. Милдети көтөрүлүп турат. Вала яжузу ан юқала иртафа анху al-iman. Эгерде биз иманды амалды иман деп эсептей турган болсок, анда
амал көтерілген кезде иманы да көтерілді деп айтышыбыз керек. Мындай деп айтыш дұрыс емес. Анткени иман амалдан емес, амал имандан емес. Дағы бұл сөзге қуаттап дәлел келтіреді мисал қатарында فَإِنَّ الْحَائِضَ رَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا الصَّلَاةَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ رَفَعَ عَنْهَا الْإِيمَانَ. Misal үшін аял кишилер кеде етеккери келип калат. Хайыз көргөн учурда Алла Таалам аларга намаз окууну, орозо тутууну, жана Байтуллахты таваф кылууну, ушуга окшогон ыйык парз амалдарды милдетини сакыт кылган ошол учурда убактылуу. Мына ошол учурда алардан ушул намаз, орозо көтөрүлүп турат да. Эми ошол аялдан ыйман көтөрүлдү деп айтканга болбойт да. Эгер биз амалды ыймандан эсептей турган болсок, же ыйманды амал деп эсептей турган болсок. Мына бир аял келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга хайыз көрүп жаткан кезде орозо кармасам болобу, болбойбу деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Даис саума суммакзихи." Орозоңду токтотуп тур, кийин казасын берип коесуң деди. Эми ыйманды биз амалды ыймандан деп эсептей турган болсок, анда ыйманды токтотуп тур, кийин ыймандын казасын бересиң деген түшүнүк келип калат. Ошондуктан амалды ыймандан бөлөк эсептейлик. Же болбосо дагы бир мисал келтирет. Имам Абу Ханифа раматуллахи бул маселени терең түшүндүрүш үчүн тармактуу мисалдарды келтирди. Лейса алал факири закату, мисалы кедейлерге зекет парз эмес. Демек, кедейлерге зекет парз эмес десе, ыйманды биз амал деп эсептесек, анда аларга ыйман парз эмес деген маселе чыгып калат дейт. Ошол себептен ыйман башка, амал башка, зекет парз эмес болсо деле, кедейлерге ыйман парз. Ва тaqdirul khayri ва sharri kulluhu min Allohi taala. Жакшылык, жамандык тагдырда болуп жаткан бардыгын Аллах Тааладан деп билишибиз керек. Li'annahu law za'ama ahadun anna taqdiral khayri wa sharri min ghayrihi la sara kafiran billahi taala wa batala tawhiduhu. Ана кимде-ким жакшылыкты, тагдырда болуп жаткан жакшылыкты же жамандыкты Алладан башкадан деп билсе, же өзүнөн деп көрсө да, өзүнөн деп билсе, же бирөөдөн деп көрсө, капыр болуп калат. Кудай өзү сактасын. Жана таухиди дагы, ыйманы дагы бузулат экен, жараксызга айланат экен. Алла өзү сактасын. Мына ушул маселеде, тагдыр маселесинде дагы өзүнүн темасы бар. Бул тууралуу кеңири иншалла айтабыз. Тагдырдын кеде жакшылыкты Кудай Тааладан деп, анан жамандыкты болсо өзүңдөн дешиң да болбойт экен. Жамандыгы дагы, жакшылыгы дагы Аллах Тааладан экен. Анткени куллу мин индиллах деген аят карима бар, бардык нерсе Аллахтан алдында. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Вал кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала." Бул хадис машхур хадис. Жакшылык, жамандык тагдырдагы болуп жаткан бардыгы Аллах Тааладан деп ыйман келтиришибиз керек экен. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin ва саллаллаху аля саййидина ва хабибина Мухаммад ва алихи ва асхабихи ажмаин.